сана багыты. Кыргыз тарыхындагы өзүнүн тайманбас эр жүрөк курчтугу менен эл жерин коргогон баатырлардын бири Ер-Солтоной Байсейит уулу 17-кылымдын аягы 18-кылымдын башында калмак жуңгарларга каршы турган. Ер-Солтоной белдүү баатырлар Бердике, Момокон, Жайыл, Атаке жана ушул сыяктуу баатырларды согушка даярдап, эр өлдөрдө жеңишке жеткен. Анын бул каармандыгын облустук театрдын артисттери сахналаштырып көрсөтүштү. Эртең Атакени, бүрсүгүнү Бердикени тындым кылар. Ошондо жалгыз уулумдун жанын сактайын деп кызыры чалган жигиттеримдин баарынан айрылып каламбы? Бул кишинин калтырган изи, баатырдыгы, эрдиги, кол башчылыгы, көсөмдүгү бул дагы кийинчерээк дагы изилденип, илимий деңгээлде, башка мындай бир уюштургуч деңгээлдерде өткөзө турган дагы алдыда чоң иш-чаралар бар деп эсептеймин. Жалпы эле ушул Ер-Солтоной конференцияга уюштуруп жаткан, көмөк көрсөткөн жарандарга, анын Ер-Солтонойдун түздөн түз туугандарына ушу ыраазычылык мен билдирип кетким келет. Баатырдын басып өткөн жолу саясий ишмердүүлүгүн дагы да изилдеп, кийинки муунга жеткирүү максатында бүгүн Ер-Солтоной кыргыз элинин улуттук баатыр аттуу эл аралык илимий практикалык конференциясы өткөрүлдү. 18-кылымдын ортолорунда Кошой би, Каработо би, Маматкул би, Арзымат би, Түлкү би, сансыз сынчы жана башка кыргыз аксакалдары менен кошо Солтоной би дагы боштондук күрөшүн башташып, кыргыз мамлекетин кайра калыптандырууга бел байлашып, бир аскер кошуун уюштура алышкан. Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы жана Талас облусунун 80 жылдыгына карата уюштурулган конференцияга облус жетекчисинин биринчи орун басары Талант Едилов катышып, облус жетекчиси Эрмат Жумаевдин атынан куттуктады. Эл деген наамды мезгил жана улут берген. Демек эл жерин коргогон аталарды эскерип, атадан балага, муундан муунга айтып жүрүү, Ер-Солтонойдун элдигин даңазалоо жаш муундардын аталар көрсөткөн элдиктин үлгүсүндө тарбиялоо биздин атылдык парызыбыз деп эсептейм. Тарых булактарында Ер-Солтоной Таластын Чоң Кошой өзүнүндө туулган. Ер-Солтоной эпосунда анын эрте тили чыгып, баатырдыгы бала кезинен байкалгандыгы айтылат. Ер-Солтонойдун жаралышынын атында Байсейит, ошол атабыз, бабабыз ушул Талас өрөөнүн ушу Чоң Кошой деген аймакта Орто Кошой, Чоң Кошой, Кичи Кошой деп Таласта азыркы Камезовдун аймагынын башында ошо Чоң Кошойдо туулган деген bir variant айтылат. Ошол анализге байланыштуу биздин Ер-Солтоной атабыз сокулукта төрөлүшү мүмкүн эмес. Анткени ал жакта жумгар баскыччылыгынын алдында турган. Ер-Солтоной баатырдын аскердик мектеби согушка даярдоочу атайын жайлар болгон. Кыргыз эл мугалими Бектур Исаков бул тууралуу кенен баяндама жасады. Адегенде Дербиш деген баласын ошол калмактардын колуна ак үйлүү кылып берген. Ак үйлүү десе түшүнбөй калабыз. Бир баласын берип коюп үшүнтүп турган. Бул аскерден дагы көпчүлүк окумуштууларда Дербиш айтылбайт. Ит аяк айтылат. Ит аякты кийин Дербишти үйлөнтүшүн алып колуна алып. Анан карачы ордуна тиги кыргыз элине тынч болуш үчүн келишим катары кайра ит аякты берген. Окуй баламды өлтүрөп барбайын деп коет эле да башка бир канча баатыр болсо дагы, жанагында өзү элдикке шыктанбаган, элдикти тутуп турган киши болсо. Жок, ошол тоогура терс отуруп, анан барып калмактарды чаап, ошол кишини эли журту менен, мал кел менен баарын менен туткундан бошоткон. Демек бул өзү айта жүрө турган укмуш нерсе. Кыргыздын тайманбас баатырлары дүйнө элин таңданткан, кези келгенде келишпес душмандардын мизин кайтарып, мамлекеттүүлүктү түптөөдө зор аракет жумшаган. Андай баатырлардын башында Ер-Солтоной тургандыгын коомдук ишмер, тарых изилдөөчү Дастан Сарыгулов белгиледи. Ер-Солтоной бабабызга таандык. Киши мынтип айткан экен. Үйдө өлгөн жаманат, жоодо өлгөн салтанат. Eline faydası yok, kirinin ölüğü. Kiriği olmayı sanda yok, ölgönümünün gölge yok dedi. Bizim babalarımız uşunday nak menen, Ulu Kırgız'ın takaganatın kurgan, Ulu Kırgız'ın tarihini yaratkan. Buna bugünkü ilmi jiyin, tüpkü maksatı, Kırgız'ın geleceği gen bolmasın.
devleti kemiresin deyip, ошого жетишелик баарыбыз. Рахмат көрүңүздөр. Конференцияга чыккан Жалал Абад Талас мамлекеттик университетинин окумуштуулары өздөрүнүн илимий изилдөөлөрү менен тааныштырышты. Соңунда атайын резолюция кабыл алынды. Мындан ары илимий изилдөө иштерин жүргүзүү тарыхчыларга милдеттендирилди. Анын ичинде магистранттардын диссертациялык иштеринде, бүтүрүүчүлөрдүн квалификациялык иштерине ушул Эрсолтоной тууралуу темалар киргизилип, ушу илимий багыттагы иликтөөнүн жыйынтыгы негизинде китеп чыгаруудагы сунушталуу жактырылды. Буга чейин Талас мамлекеттик университетинде Эрсолтоной Баатырдын басып өткөн жолу боюнча студенттер арасында акыл таймаш өткөрүлгөн. Бул күнү жеңүүчүлөргө сыйлыктар ыйгарылды. Ал эми Жетиген Карек коомдук бирикмеси кыргыз эл мугалими Бектур Исаковго жана Моймол Жусуповага Эрсолтоной Кут Жылдыз орденин тапшырды. Нурузбек Шабданбек уулу, Калмурат Мейманбеков, Талас шаары.